Бүгүнкү саммиттин чукул жыйыны Палестинадагы каргашалуу окуяларга байланыштуу өтүүдө. Бул чыр-чатактын кесепетинен жакындарын жоготкон үй бүлөлөргө жана бир айдан ашык убакыттан бери күчөгөн зордук зомбулуктун натыйжасында эбегейсиз жоготууларга жана кыйынчылыктарга дуушар болгон бардык палестиналык жарандардын кайгысын кыргыз эли тең бөлүшөт. Ар бир жоголгон өмүр бул трагедия. Өз кезегинде Кыргыз Республикасы Газа тилкесиндеги карапайым калктын азабын жеңилдетүү үчүн гуманитардык жардам көрсөтүүгө даярбыз. Урматтуу делегация башчылары, биз палестиналык боордошторубузга тышкы агрессияны жана бейкүнөө адамдардын өлүмүн токтотууга колдоо көрсөтүү, ошондой эле гуманитардык жардам берүү биздин жалпы милдетибиз деп эсептейбиз. Газа тилкесиндеги уруш аракеттери Палестина элинин көп сандаган курмандыктарына жана азап кайгысына алып келди. Бул болуп көрбөгөндөй гуманитардык катастрофа. Бейкүнөө жарандардын, анын ичинде наристе балдар менен аялдардын өмүрлөрү кыйылышы кабыл алынгыс жана эл аралык коомчулук тарабынан кеңири айыпталууга тийиш. Жарандык инфраструктураларга, мектептерге, ооруканаларга жана турак жайларга тандоосуз кол салуу эл аралык гуманитардык укукту бузуу гана эмес, адам укуктарында олуттуу бузуу болуп саналат. Урматтуу кесиптештер, Кыргызстан Палестина элинин көз карандысыздыкка жана суверендүү мамлекетти түзүүгө болгон мыйзамдуу укуктарын тааныйбыз. Палестиналыктардын таламдарына жана колдоолоруна, каалоолоруна жооп берген бирден бир туура чечим Коопсуздук кеңешинин жана Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын тиешелүү резолюциялары аткарылышы керек. Буга байланыштуу биз Коопсуздук кеңешинин жана Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясын эл аралык коомчулуктун атынан Газа тилкесиндеги зордук зомбулукту токтотуу жана Газа тилкесиндеги коопсуздук кризисин жөнгө салуу үчүн эффективдүү жана чечкиндүү чараларды көрүүгө чакырабыз. Ошондой эле учурда биздин ислам үммөтүнүн эл аралык коомчулукту бул баскынчылыкка каршы бирдиктүү. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештерим. Ушунчалык кубандым. Кубанычымды сиздер менен бөлүшөйүн деп ислам кызматташуу кезексиз саммитиндеги ажыбыздын кайрылуусу ушунчалык жүрөктү жылытты. Биринчиден, ажыбыз менен элибиздин тили бир болуп чыкты деп билсек болот. Себеби дегенде Кыргызстанда дагы Палестинаны колдоо тынч акциялар 3 жолу өттү. Фонддор кайрымдуулук чогултуп Газага дагы жөнөтүштү. Экинчиден, көз карандысыз, эркин өзүнүн мнениясын, өзүнүн позициясын так даана айта билген Кыргызстан деп айтсак болот. Ажыбызга Аллах Таала ыраазы болсун, ушунчалык деңгээлге Кыргызстанды сүйрөп алып чыгып атат. Үчүнчүдөн, беришен мамлекетибиз. Иншалла, Кудайым буйруса, ажыбыз айтып кетти, гуманитардык жардам берүүгө биз даярбыз деп. Бул Кыргызстанды ар кандай бале, жаман кырсыктардан сактайт деп аябай кубанып атам, иншалла. Ошол достор, ушул кубанычымды сиздер менен бөлүшүп кетейин деп чечтим. Ажыбыздын өмүрү узун болсун. Ушундай бир жакшы кубанычтарды ар дайым бизге алып келип турсун. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Мен сиздерди жакшы көрөм.